нерселер жаан чачындан сакталып, сапатын жоготпой туруш үчүн ошого жараша гана бул имарат болуусун өзү жешти. Аерге чоң кылып бир имарат салып коюу, аерге бир бактарактарды отургузуп көктөтүү бул болбогон нерсе, бул ысырап. Мен билгенден Минчинардын кошуна айылыбыздын чайханасы ошол каналдын үстүндө, чоң жолдун боюнда. Эчтекеси жок да. Эчтекеси жок, бопбоз болуп турат. Ошондой болуш керек. Кайсы бир жылы мен имам болуп турганда чайхананын багы куруп кетти, вай бүргөндүчүлөр наалатка калды. Бүтүн рахмат күтөткөндө рахматы күтөткөн эмес тиетирде мына келбека өзү баш жүгүрүп неме кылганбыз. Мен эми эл жаман көрөт, майлы деп анан эл акча чогулткан башка кылгам, бирок болбоду, ишке ашпады. Ошонун өзү туура. Туура бир адамды жайга койгону барганда кээ бир буту ооругандар бар, аксакалдар, карлар, оорулар бар. Алар үчүн отура турган скамейка кылса болот. Жаан болуп калса, ошол скамейкаларды керек болсо зонтиги менен кылыш керек. Мындай жеңил кылып туруп, тимика шифр менен кылып, эки адам көтөрүлө турган кыла барып коюп коюш керек. Жаан чачындан неме болгондо. Ошондой бир зарылдыктар кылыш керек да, зарылдыктан ашыгы исраф. Андан көрө элге пайдабыз тийсин, 10 жылдык, 20 жылдыктан мындай кылайлык деген десек, анда мечитте оңдойлук. Анда мектепке жардам берели, анда больницага жардам берели. Мына ошол сооп болот. Мисалы үчүн мектепте барып директорлордон, заводчудан сурайлык бир нерселерге муктаж жок. 10 жылдык, 20 жылдык топтоп туруп 2 компьютер берип кой. Канча балдар пайда болот. Же болбосо 2 класска жетерлик бир жакшы бир парта стул алып берип кой. Бул пайда болот. Же болбосо мечитке келип, мечитти оңдош керек. Мечиттин каражат немеси турат мисалы үчүн. 3 мечит бар айылыбызда. Үчөөнүн тең кемчиликтер дагы эле толтурат да. Дагы эле толтурат. Буларды оңдосо мыналар сооп болот. Мен айтарым жаштарга, жайхананы токтотуп. Жайханага кереги жок. Жайханага зарылдыгын кылгыла. Зарылдан ашыгы исраф. Исраф бул арам деп айтат. Жайханага барган адам эмне кылат? Жүрөгү түшсүн. Эртең мен да ошол жерге келемин деп жүрөгү түшүп, кичине ахиретти ойлошун дейт. Аерге барып рахаттанып келбесин. Өстүрүп койгон бактарактын астында муздак сууну ичип кичине эс алып келейин. Салып койгон навестин астында отурам деп. Болбогон нерсе бул. Айылга пайдамды тийгизем деген адам тириктерге пайдасы тийгизсин. Өлүктөргө жалаң дуа, андан башка нерсе кереги жок. Өтүп кеткендерге дуа, Кур'ан окулат, дуа кылынат. Мейли ошол жайхананы, ошол жерде жаткан өлүктөр, баарыбыздын атабыз, энебиз, туугандарыбыз, ака-укабыз дебелендире жаппасын деп забор кылып койсо болот. Аны да азыр кымбат баалуу неме кылып пескоблок менен урушт, аны да кереги жок. Пескоблок менен толтура кылып коргонгор оруп аткандар да бар. Бул да исраф. Бул да исраф. Андан көрө ошол пескоблок менен бир башка бир бечараны коргонуп тосуп берип, же болбосо ошол кеткен ашотко бүргөндө жаннат эжиге үй салып бер. Кыйналгандар бар, олорго үй салып бергиле, чек алып бер. Мына бул жагын ойлош керек да. Жайханага неме кылыш керек? Мен айттым, дагы кайталайм. Зарылдыкка жараша кылыш керек, ашык. Туалети кандай болду азыр билбейм мен. Туалет өтө начар эле. Куруптурлар. Эки туалетти жакшылап, мустахап турган, таратыла турган кылып, кичине навес кылып, отурган, таратыла турган кылып, цементтерди куюп, суу неме болгон турган. Ошону кылып койсун, себеби жай казганда чыкканда башка кылганда, азыр Кудайга шүкүр намазгандар көп. Чыгып намаз окуганда таратылган неме кылат. Жетиштүү ушуларга жетиштүү абдесте коюп койсун. Заңгыратып, навес салып, ошол азыркы турган навес өтө чоң да, жөн эле турат. Аны кайра оңдосоң, аны исраф болот. Аерге күрөк, кетмен, чөкүш, табыт, чара-пара немелер болот. Ошолор бата турган жер болсо болду. Ашыгы исраф, дагы кайталайм. Андан көрө мектепке, мечитке, жолго, больницага, айылдын кызыкчылыгына иштетик. Тириктерге кызмат. Адамдар ойлойт, жайханага шуну кылсаң сооп болот дейт. Сооп болбойт, кайталабайт. Сооп жок. Зарылдыгы ашыгы исраф кылбаш керек. Тириктерге кызмат. Şurayı da.